Салам достор, биз бүгүн детский шарфты коебуз. Ал үчүн бизге 12 петля керек. Саналган 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12-нчи, 13-чү петляны 12ден биринчи жөн гана чыгарып алабыз. Андан кийинкилерин мындай волна узору менен токойбуз. Мынакей. Кылып алып чыгабыз петляны. Кийинкилерин дагы бурайбыз. Ошентип алып чыгабыз. Мындай бурап. Мынакей достор. Ошентип алып чыга беребиз. Мына эң акыркы петляны бунун жөн гана чыгарабыз. Башындагыдай кылып. Экинчи ретке өтөбүз. Экинчи так бир көргөзүп коеюн сиздерге. Мынакей. Өзүңүздөр билгендей эле бурап, ортолору буралат дагы, эки чети жөн гана лицевая гладь болуп, жөн гана токулуп кете берет. Эми 3-чү ретке өтөбүз. 3-чү ретте дагы койдум. Жөн гана биринчи петляны жөн гана өткөрүп алабыз. Экинчиде уже бурап көрүп баштайбыз. Мынакей. Мына акыркысы калды. Акыркысын жөн гана көрүп коебуз. Эми 4-чү рет. 4-чү ретте дагы койдум ушундай кылып эле көрүп коебуз дагы. Мына ушундай кылып. Бул жагын өзүңүздөр билгендей эле бурап токуп чыгабыз. Ушундай кылабыз. Так, калгандарын дагы ушундай кылып эле токуй беребиз. Бизге канча өлчөмдөгү узундуктагы шарф керек. Жаш балага бул бир эле оборот болот. 2 обороттугуна көбүрөөк керек. 2 обороттугуна чоң адамдыкына бир 2 моток кетип калса керек. 2 моток кетет. Мынакей ушинтип токуй беребиз. Акыркысына келдик. Жөн гана өткөрөбүз. Мынакей достор, дагы сиздерге бир узунураак токугандан кийин кантип жапканды көргөзөйүн. Мынакей достор, мага керектүү узундукту токуп алдым. Мына ушул детскийге боло берет. Ушунча узундук мага болот. Эми буну кандай кылабыз? Буну плетке окшоп жаап кетпейбиз. Буну башкача жабабыз. Мисалы, ушундай кылдыкпы? Эми бул жагын мындай кылып бул жакка кадырабыз. Мынакей. Бул жакка алып келдик. Эми мыналардын арасынан өткөрөбүз. Мисалы, мынаны бул тарабынан ичкерки тарапка өткөрөбүз. Мынакей. Аралары ачык жерлеринен ар бир петляны өткөрүп алабыз мындай кылып. Мынакей рабочий нитка бул жакта калды. Акыркысын өткөрүп алдык. Мынакей. Рабочий нитканы мына жерден кыркып алабыз. Бир петля калтырабыз. Ушул петляны болсо ортосунан жазып жиберебиз мындай кылып. Плеттегидей кылып эле жаап кете беребиз. Биринин ичинен бирин өткөрөбүз мындай кылып. Мынакей эң акыркысын өткөрдүк. Эми мына рабочий ниттен калган нитканы ичинен өткөрүп алабыз дагы. Мынакей өткөрүп алдык. Эми мына караңыздар. Мына жерде кичине нитка калып кетти. Ушуга бышык тартабыз. Мынакей.
бир жолу тартып коелу. Көбүрөөк нитке калтырсаңыздар деле болот башындачы. Кичине эле калтырдым. Чыгардык. Жактан катып тартып коебуз. Болду. Эми бул жагын же болбосо ийне жип менен билгизбей бекитип койсоңуздар да болот. Таки болду. Эми биз шарфтын ичин карайлы. Таки шарф ушундай болот. Мен эң кичинекейлер үчүн токуп койдум буну. Бир эле оборот болот. Таки мына кошулган жери билинбей эле калат. Ушундай болуп, анын ичи ушундай болот. Жылуу. Кааласаңыздар бир эле мына жагын токуйм десеңиздер, мына жерде петляны азыраак аласыздар. Мисалы 2, 4, 6, 7 алсаңыздар нормально болот. Мен 2 бул жагы ичи дагы жылуураак болсун үчүн 2 кабат кылып койдум. Ошондо 12ден 6 петля тышта, 6 петля ичте. Мындай 2 катар болот. Ушундай кылып токуңуздар. Чоңдор үчүн шарфта деле ушундай токулат. Болгону мына жагындагы петлялардын саны көбүрөөк болуш керек. Мисалы мен 12ни алсам, 2, 4, 6, 8, 10, 12ни алсам, чоң адамдар үчүн 18 алынат. 18 алынат, анан узундугу да узун болот. Ошондо 2 оролуп калганда мындай болуп 2 оролот. Ошондо баягы башка дагы моюнга да жаба турган кылып, сунут, шарф сунут деп коюшат го, ошондой болуп калат. Мен болсо бул кичинекейлер үчүн гана шарф кылып таап койдум.